Урматтуу Ош шаарынын тургундары, Ош шаардык мэриясынын муниципалдык менчик башкармалыгы ижарада турган жерлер тууралуу маалыматтарды ачыктоодо. Бул үчүн атайын УМС Ош чекит KG сайты иштей баштады. Ал эмне максатта колдонулат? Түшүндүрүп беребиз. Алгач сиз УМС Ош чекит KG дареги аркылуу сайтка кирип, интерактивдүү карта бөлүмчөсүнө баш багасыз. Ал жерден интерактивдүү карта менен таанышып, ижарага берилүүчү имараттарды, жер тилкелерин, жарнамалык калкандарды визуалдуу түрдө көрүүгө болот. Ошондой эле бош же ээленген объекттерди иргөөгө мүмкүн. Жашыл түстө ижара мөөнөтү бүткөндөр, кызыл түстө ижарада турган объектилер. Мындан сырткары, ижарага берилүүчү объекттерди көрүп, кагазга чыгарып алса болот. Керектүү объектти табуу үчүн колдонуучу издөө бөлүмүнө ошол объекттин дарегин жазып, же карта боюнча маркерди баскан учурда маалыматтар ачылат. Объект жөнүндө төмөнкүдөй маалыматтар чыгат. Статус: бош же ээленген. Келишим номери, объекттин дареги, объектти пайдалануу максаты, объекттин ижара мөөнөтү, келишимде көрсөтүлгөн ижара акысы, объекттин карточкасында Excel файлдагы маалыматтарды ачууга боло турган баскыч жайгашкан. Өткөрүлүүчү аукциондор жөнүндө маалыматтарды билүү үчүн сайттын өзүнчө баракчасына кирүү керек. Бул жерде сайттын администратору аукциондор жөнүндө маалыматтарды зарылдыкка ылайык кошумчалайт же алып салат. Ошондой эле статистика бөлүмүндө жалпы маалыматты иргеп көрүүгө болот. Бул онлайн карта калктын жергиликтүү бюджетке канча акча түшүп жатканы жөнүндө маалыматка жетүү максатында ишке киргизилген. Мэриянын муниципалдык объектилерди ачык башкарууга жардам берет. Эгер суроолор бар болсо, кат жазуу баскычын басып, билдирүү жөнөтө аласыз. Веб-сайт жана онлайн карта Rights Reframed программасынын алкагында каржыланып, Ош шаарынын мэриясы жана Интербилимдин Оштогу филиалынын жардамы менен иштелип чыкты. АКШ элчилигинин демократиялык комиссиясынын каржылык колдоосу менен даярдалды.